Салам, Макс. Манайың кандай? Жакшы, анда кел уланталы. Интернеттин өнүгүү тарыхын карасак, ал дайыма жаңылануунун үстүндө болуп келгенин көрдүк. Маалымат алгач кол менен жөнөтүлүп башталган болсо, азыр 1000 километр аралыкта туруп, тармак аркылуу ушунчалык тез ылдамдыкта маалымат берүүнүн болуп көрбөгөндөй деңгээлине жеттик. Бул Web 2.0 деп аталат. Дүнөлүк желенин өнүгүүсүнүн жаңы этабы. Интернет эми көптөгөн сфераларда жапырт революция жасап жатат. Уюлдук операторлар мессенджерлердин айынан чоң чыгымдарга туш болууда. WhatsApp, Telegram сыяктуу мессенджерлер байланышты дээрлик бекер кызматка айланды. Ал эми YouTube'да блогерлер жана каналдар пайда болуп, алардын аудиториясы телеканалдардыкынан ашат. Жаңылык телеканалдары жана президенттер Twitter аркылуу билдирүү жасап калышты. Twitter ал тургай араб жазынын катализатору болуп калды. Ал Түндүк Африкадагы, араб өлкөлөрүндөгү революциялардын жанданышына түрткү болгон. Макс, мен сага айтып берип жатканда, Instagram'да отурганың кантип болсун? Айтмакчы, Макс, учурда Instagram жаштар арасында эң популярдуу социалдык тармак. Макс, сага мындай суроо. Сен Instagram'дагы айрым посттордо айтылган жаңылыктарга ишенесиңби? Достор, силерчи ишенесиңерби? Социалдык тармактар бүгүнкү күндө бизге жаңылыктарды жана маалыматтарды тез, ыкчам алып турганга жардам берет. Бирок кээде бул жаңылыктарга ишенүүгө болобу деген суроо туулат. Маалымат канчалык так жана чындыкка дал келет? Ошондой эле профессионалдуу журналистиканы көчө прессасынан ажыратуу да кыйынга турат. Макс, Instagram'дагы соңку постто айтылган жаңылыкты текшерип көрчү. Көрдүңбү? Макс, бул фейк. Ар бир жаңылыкты текшерип көрүү керек, достор. Эмне? Бардык жаңылык каналдары муну Instagram'га жазып жатышабы? Балким алар сенсациянын артынан түшүп, жаңылыкты текшербей туруп, мындай постторду жазып жатышпасын. Кээде жаңылык каналдары мындай кадамга барышат. Анткени бүгүнкү күндө алардын ата-андаштары бир гана жаңылык агенттиктери эмес, социалдык тармактын ар бир пайдалануучусу болуп калбадыбы? Азыр ар бирибиз кандайдыр бир окуяга күбө болуп, аны видеого тартып, интернетке чыгара алабыз. Ар бирибиз бүгүнкү күндө кесибибизге байланыштуу же жөн жай эле кандайдыр бир макаланы постко жазышыбыз мүмкүн. Макс, сен да жаңылык жазып чыгара аласың. Бирок өтө диккат болуу керек. Интернетте контентке көзөмөл жүргүзүлбөйт. Ошондуктан айрым адамдар эмнени кааласа ошону жазат. Технологиялар бизге көптөгөн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ошол эле убакта биз ар бир маалыматты текшерип туруп кабыл алышыбыз керек. Ар кандай пропагандисттердин торуна түшүп калуу оңой. Анткени технологиялардын өнүгүшү менен алар да өнүгүп жатат да. Биз социалдык тармактардагы жеке маалыматтарыбыз туурасында унутуп коебуз. Азыр сизге жаккан бала же кыз туурасында анын профилине кирип эле баарын билип алса болот. Социалдык тармактардагы профилдерге кирип жатып, биз өзүбүздү атайын кызматтардын агенттери катары сезе алабыз. Технологиялардын өнүгүшү менен бүгүн чакырыктар да көп. Бүгүнкү күндө биз фейктерди жана каталарды ММКлардан гана эмес, катардагы колдонуучулардан да ажырата билүүбүз керек. Биз бөлүшүп жаткан маалыматтарды өтө диккаттык менен электен өткөрүүнү жана бул маалыматты кимдир бирөө мониторинг жүргүзүп жатканын эсибизден чыгарбашыбыз керек. Келгиле, интернетти кандайдыр бир сонун нерсе жаратуу үчүн пайдаланалы. Кызыктуу илимий макала окуу үчүн же даамдуу тамактарды даярдоону үйрөнүү үчүн. Макс, көрдүңбү? Эми сен интернеттен эмнени окуп жатканың, кандай маалыматты бөлүшүп жатканың жана эмнени көрүп жатканың үчүн өзүң гана жооптуусуң. Кийинки жолу жолугушканча, Макс. Сен өзүңдүн ой пикириңди кантип түзөсүң? Анда эмесе, сабактын өзүнө өтөлү.